ар бир адамда кайгы, проблема бар. Ал жумушунда болсун, ал ишинде болсун, ал спортунда болсун, ал ден соолугунда болсун, айырмасы жок. Ар бир адамда көйгөй маселеси бар. Бирок урматтуу мекендешим, эркек киши болуп туруп, эркек киши дегени бардык нерсени супермен болот, универсал болот, бардык нерсени гүл кылат, бардык нерсени жакшы кылат деген эмес. Эркекте да түйшүк маселеси болот, көйгөй болот, бардык нерсени камсыз кыла алат деген эмес да. Бирок ошол нерсени кээде окшотуп, кээде окшото албай калган учурда эркек эмеске чыгарбашыбыз керек биз аны. Бул эркек эмес дебешибиз керек. Бул намыс жагына өтө катуу тиет. Ишибиз, жумушубуз негизи эле урматтуу мекендешим. Бүгүн жакшы болсо эртең жакшы болот. Эртең жакшы болсо бүрүс күнү жакшы болот. Негизи эле жакшы болбогон тагдырда дагы эч нерсе болбойт. Дүйнө маселесинде жашайт экенбиз, урматтуу мекендешим. Кече 10 сом. Бүгүн 20 сом. Бир атты алышыбыз керек эде. 50 000 сом учурунда. Бирок 100 000 сом учурунда алдык. 50 000 сом учурунда дагы алсак болот эле го. Ата алсак болот эле ошону 50 000 сом учурунда, арзаныраак учурунда. Жок, сизге насиби ошол 100 000 сом учурунда. Бүгүн сиз бир жугулини алышыңыз мүмкүн. Учуру келип бир бешетин алышыңыз мүмкүн. Жугули берген учурда Кудай Таала ошого жараша кере турган акчаны дагы берет. Бензиниге, объемуга карап, моторуга карап, ошого жараша сизге каражатыңыз кере турган жумушуңуз, рызкыңызды Аллах Таала турурлап берет. Бешети минген учуруңузда Аллах Таала ошого карап расчет алып берип коет сизге рызкыны. Ошондой экен, урматтуу экен. Дүйнө ишинде бир күн минус, бир күн плюс. Ошон үчүн сыгылбашыбыз керек, кайгырбашыбыз керек. Албетте ооруп калсак себебин кылабыз, врачка барабыз. Бир кыйынчылык болуп калса тааныш билиш издейбиз, адамдардан дагы бүтүрүп бер деп. Бул кыла турган маселелер, себептерибиз. Бирок чек арадан чыгып кетпейбиз. Үмүтсүздүккө түшүп калбайбыз. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жашоонун маселесинде, турмуштагы болуп жаткан, көз алдыбызда болуп жаткан нерселер, көз ичибизде эмес, көзүбүздүн сыртында болуп жаткан нерселер көп кайгырбашыбыз керек. Мисалы, рулда отурасыз, рулда кетип атасыз машинада. Машинанын ичинде башкара турган нерсеңиз газ, тормоз, ручной жаныңызда болот, сигнал бересиз керектүү нерселерге. Бирок ушул машинанын ичидеги нерселерди сиз башкара аласыз. Бирок машинанын сыртындагы нерселерди сиз башкара албайсыз. Кийик чыгып калышы мүмкүн, бука чыгып калышы мүмкүн, өгүз чыгып калышы мүмкүн, бир жаш бала чуркап чыгып коюшу мүмкүн. А сырттагы нерсени сиз башкара албайсыз. Эгер сиз машинада адам уруп кетиши мүмкүн, машинада бирдеке кылып коюшу мүмкүн, туура эмесеге кирип кетиши мүмкүн, же менин алдымдан полиция чыгып бирдеке кылып коюшу мүмкүн деп ушундай нерселерди ойлой берсеңиз, сиз ролдо отура албайсыз. Коркуу кыжылаттык сизди кармап алат, мойнуңуздан бууп алат. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, көп нерсебизди сырттан болуп аткан нерселерге биз кайгырбашыбыз керек. Ичибиздеги сезимдерибиз, жүрөк, көңүл деген нерселер, аң сезим деген нерселер, жүрөгүбүздөгү нерселер, ушуну сыртта ойлогондой ойлошубуз керек да. Ушул эле жүрөгүбүз, жан дүйнөбүз, ички сезимдерибиз ушул сыртка коюп алышыбыз керек. Туура нерселерди алып келип, туура нерселерди гана киргизишибиз керек. Фильтрибиз ушул жак. Жаман нерселерди, жаман ой пикирлер, ушундай нерселер, айтор ушундай. Туура эмес нерселерди киргизбешибиз керек. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, жан дүйнөбүздү тазартайлы.